Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Лукашенко, алар биздин бири-бирибизди жок кылышыбызды каалашат. Беларустун президенти Александр Лукашенко Украинадагы согушту токтотууга жана сүйлөшүү үстөлүнө отурууга чакырды. Бул тууралуу ал Орусия 1 телеканалына курган маегинде билдирди. Келгиле сүйлөшүү үстөлүнө отуруп, бул күрөштү токтотолу. Бул Украина элине да, орустарга да, беларустарга да керек эмес, деди Лукашенко. Ал кошумчалагандай, батыш саясатчылары жаңжалды улантууга кызыктар. Алар батышка, бул согуш керек. Мен фактыларды келтире албайм. Алар таптакыр жабык. Бирок ал жерде жогорку кызматтагы адамдар ачык айтып жатышат. Сөзмө-сөз айтканда алар бири-бирин кырсын, украиндер, орустар баары бир казанда өлсүн деп. Бул нормалдуу. Алар биздин бири-бирибизди жок кылышыбызды каалашат, деди Лукашенко. Булак супер кежи. Орусияда 3 жашар баланы кыргызстандык куткарып калды. Орусиянын Нижневартовск шаарында 3 жашар баланы кыргызстандык жаран куткарып калганын орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда шаар тургундары көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 8-кабатында ачык турган терезеде наристе ойноп отурганын көрүшкөн. Буга кайдыгер карабаган кыргыз жараны Аман Батырбеков 9-кабаттан аркан менен түшүп, бөбөктү кооптуу жагдайдан куткарып калган. Өз кезегинде полиция кызматы Батырбековго жасаган аракети үчүн ыраазычылык билдирген. Полиция батирде наристеден башка эч ким болбогонун, кичинекейди бутунан эмереке байлап кетишкенин, бала ачык калган терезенин кырына чыгып, ойноп жатканда тургундар көрүп калышканын белгиледи. Учурда окуянын бардык жагдайлары аныкталып жатат. Баланын апасынын аракетине юридикалык баа берилет деп билдирген башкармалыктан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тышкы иштер министрлиги АКШда сабап алган киши Кыргызстандын жараны эмес экенин билдирди. Тышкы иштер министрлиги АКШнын Лос-Анджелес шаарында сабалды делген жаран Кыргызстанда төрөлгөнүн, бирок Орусиянын жараны экенин 15 августта билдирди. Маалыматка ылайык, жабырлануучу Кыргызстандын Чикаго шаарындагы башкы консулдугуна ал Орусиянын жараны экенин, кол салуудан орус паспортун жана аскердик билетин, ошондой эле АКШга тиешелүү башка ички документтерин жоготуп алганын айткан. Мындан тышкары жергиликтүү полиция менен күн сайын кызматташып, тергөө иштери жүрүп жатканын, жагына ага наразычылыгы жок экенин билдирген. Министрлик учурда жабырлануучу эч кандай каржылык жана башка жардамга муктаж эмес экенин кошумчалады. Беле кетсек, буга чейин Лос-Анджелесте өспүрүмдөрдүн тобу Кыргызстандын жаранына кол салып, аны тоноп, унасын талкалап кетишкени айтылган. Булак супер кежи. УКМК уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо боюнча билдирүү таратты. Бүгүн 15 августта УКМК Кыргызстандын аймагында мамлекеттик мобилдик түзүлүштү идентификациялоо системасын ишке киргизүү жөнүндө билдирүү таратты. Анда мамлекеттик идентификациялоо системасы мамлекетке импорттолуучу сим-карталарды иштетүүчү түзүлүштөрдүн стандарттарын көзөмөлдөө үчүн иштелип чыккан комплекстүү система. Ошондой эле мыйзамдарга ылайык колдонулуучу түзмөктөрдү каттоо үчүн
бардык жыйымдарды, бажы төлөмдөрүн жана салыктарды төлөөнү камсыз кылуу аракети экендиги белгиленген. Ошондой эле каттоо үчүн 600 сомдук төлөм смартфондорду импорттоочу ишкерлер тарабынан төлөнөт. Жеке жактар Кыргызстанга жылына 2ден ашык эмес уюлдук аппараты жеке пайдалануу үчүн акысыз алып кире алат. Смартфон чет өлкөдөн алынып келинсе же өлкөдөн тышкары эл аралык базарлардан онлайн заказ кылынса, Имей KG сайтында катталышы керек. Аппараттарды өлкөдөн сатып алган адамдар аны өз алдынча каттоонун кереги жок. Мобилдик түзмөктөрдү сатып алардан мурун телефондогу 5656 буйрутмасын терүү, Имей KG веб-сайты же Билайн, Мега О байланыш операторлорунун тиркемеси аркылуу катталгандыгын текшерүү зарыл. Токтомдо көрсөтүлгөндөй 25 июнга чейин өлкөдө катталбаган мобилдик түзүлүштөр 2024 жылдын 16 августтан тартып өчүрүлөт. Байланышта болуу үчүн мобилдик аппараттарды ушул жылдын 15 августуна чейин каттоодон өткөрүү зарыл. Булак Супер KG. Москвада агасынын ордуна экзаменге барган кыргызстандык кармалды. Орусиянын Москва шаарында кыргызстандык жаран агасынын ордуна айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынак тапшырууга барган үчүн кармалды. Бул туурасында орус басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, ал агасынын паспорту менен шаардагы номер 1 мамлекеттик авто инспекциясына айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзаменге келип кармалган. Сурак учурунда кызматкерлер агасы экөөнүн сүрөтүндөгү айырмачылыгын билбей калат деген ойдо болгондугун мойнуна алган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Супер KG. Москва Жукукуга Курск облусундагы окуяларга байланыштуу кайрыла элек. Москва Курск облусундагы окуяларга байланыштуу жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна жардам сурап кайрыла элек. Бул тууралуу аймактык уюмдун катчылыгы Азаттыктын казак кызматына билдирди. Жукукунун жолжобосуна ылайык аскердик жардамга муктаж мүчө мамлекет расмий кайрылышы зарыл. Курск облусундагы кырдаалга байланыштуу азырынча Орусия Федерациясы мындай кайрылуу жасай элек деп жазылат катчылыктын жообунда. Катка уюмдун баш катчысы кол койгон. Бул кызматты 2023 жылдан бери Имангали Тасмагамбетов аркалап келет. Ал 2017-2019 жылдары Казакстандын Орусиядагы элчиси болгон. 6 августта Украин армиясы Курск облусуна кирип барганы кабарланган. 13 августта Украинанын президенти Владимир Зеленский армиясы өз карамагына 74 калктуу конушту алганын билдирди. Ага чейин Курск облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов 28 калктуу конуш Украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө экенин айткан. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна жардам сурап, соңку ирет 2022 жылдын башында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев кайрылган. Ал тополоңду чет жактан келген террорчулар уюштурганын айтып жардам сураган. Казакстанга Жукукунун 2000ден ашуун жоокери 250 аскер техника менен барган. Булак Азаттык. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Орусиядагы Кобальт 2024 машыгуусуна катышып жатат. Ички иштер министрлигинин өздүк курамы Орусиянын Новосибирск шаарында Кобальт 2024 эл аралык атайын тактикалык машыгууларга катышууда. Бул тууралуу министрликтен билдирди. Ага ылайык машыгууга атайын багыттагы полктун өздүк курамы жана аскер кызматкерлери катышып жатат. Атайын тактикалык машыгуу укук коруу органдары менен күч түзүмдөрүнүн заманбап коркунучтар жана чакырыктар менен күрөшүүдө эл аралык кызматташтыгын чыңдоого багытталган деп жазылат анда. Машыгуу 13 август күнү башталган, 16 августка чейин өтөт. Булак Супер KG.